Ош шаарында окуучулар арасында шахмат боюнча республикалык чемпионат өтүп жатат. Иш-чаранын ачылуу аземи 20 март күнү Ош мамлекеттик педагогика университетинде уюштурулуп, турнир жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, шахмат федерациясынын мүчөлөрү жана оюнчулардын катышуусунда болду. Шахмат бул спорттун эң мыкты түрлөрүнүн бири, себеби бул жерде биздин жарандарыбыз, жарыктуу балдарыбыз өздөрүнүн дүйнө таанымын, акыл эс оюн жүгүртүүсүнүн мыкты болушуна абдан жакшы шарттар түзүлөт. Ошондой эле көпчүлүк активдер абдан жакшы билишет, бул шахмат травмасы жок спорттун түрлөрүнө кирет. Ошондуктан шахмат бул бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө жалпы шахматтын ролу орду абдан чоң экендиги спортто белгилүү. Аталган чемпионат Ош шаарынын жана Ош облусунун шахмат федерациясы, Кыргыз шахмат союзу жана Кыргыз республикасынын спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясы менен биргеликте быйыл алгачкы рет Ош шаарында уюштурулуп жатат. Оюндун жүрүшү жана иш-чаранын максаты боюнча уюштуруу тобу токтолуп өттү. Буга чейин Бишкек шаарында, Каракол шаарларына гана болуп өтсө, мына быйылкы жылды Кыргыз шахмат федерациясынын чечими менен ушундай бир жыйынтыкка келдик, региондорду дагы өнүктүрөлү деген. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ош шаары, Баткен шаары жана Жалал Абад шаарында буга чейин мындай чоң турнир болгон эмес эле. Оюндун максаты Кыргызстандагы окуучулардын арасындагы биринчиликти өткөрүү, шахматты ушундай бир эл кеңири жайылтыруу, анан эле ошол биздин составды түзүү. Анткени бул жерден жеңип чыккан окуучулар, курамга кирген биринчи, экинчи орунду алгандар ушул Кыргызстандын атынан азиялык, дүйнөлүк чемпионаттарга катышат жана Кыргызстандын ушу шахмат федерациясынын командасы составды түзүшөт. Оюнга өлкөнүн бардык аймактарынан келген 5 жаштан 17 жашка чейинки окуучулар катышууда. Чемпионат жобого ылайык швейцариялык система же айланма система аркылуу оюнчулардын санына карап жалпы 7 же 9 тур менен өткөрүлөт. Катышуучулардын саны 400дөн ашат, катарында жаңыдан оюн көрсөтүп, таймашка түшкөндөр жана көптөгөн турнирлердин жеңүүчүлөрү да бар. Мен Сизбекова Жан, Азиянын иш чогуу чемпионумун, Кыргызстандын Азиянын иш чогуу чемпионумун, Кыргызстандын 5 чогуу чемпионумун. Шахмат менен 5 жыл даярданып жүрөм. Шахмат акыл оюну менен эсептелинет. Шахмат математика, сабактарга жардам берет. Шахмат бул мага негизи шахмат ойнонуп жагат. Шахмат менен күнүнө 4 сааттан мушам. Бизге Марат Рустамович Бишкекке Өзбекстан агрессиясы келген. Ошол менен вторник, четверг, суббота 4 сааттан башлагам. Менин байкем шахмат ойночу, анан мен дагы шахмат ойноп калдым. Башка Казакстан, башка жерлерге барып ойнойм деп ойлоп жатам. Шахмат оюну баланын эс тотумун жакшыртып, ой өрүшүн өнүктүрүп, туруктуу чечим чыгаруусуна жана айрым так илимдерди мыкты өздөштүрүүгө да көмөгү чоң. Аны буга чейинки чемпионаттарда 2 ирет жеңүүчү болгон Алика Бактыбек кызынын апасы Аида Салянова да тастыктайт. Шахмат оюнун 4 жашынан бери аябай жакшы көрөт. Бирок 5 жашыбыздан бара баштадык. Шахмат баягы кызымдын өсүшүнөн жалпы өзүм байкайм да, мындай ой жүгүртүүсү структурный болуп келатат да, структурное мышление. Чаржайт эмес, мындай хаотичный эмес, кичинекей болсо да уже структурное мышление. Көп нерсени, особенно маанилүү нерсени биринчи ойлонуп туруп, анан жасаш керек дегенди үйрөтөт шахмат. Негизи шахмат көп нерсеге үйрөтөт. Эркинин эң биринчиден эркин күчтүү кылат, туруктуулук алып келет. Кыргыз Республикасынын балдар командасынын кеңейтилген курамын түзүү жана шахматты өнүктүрүү, жайылтуу багытында өткөрүлүп жаткан турнир алдыда 26 мартка чейин уланат. Ал эми жеңүүчүлөргө уюштуруу тобу тарабынан жыйынтыктоочу кечеде сыйлыктар тапшырылат. Колпунай Мамасалиева, Эрнест Жанабеков, Ошемпо жаңылыктары, Ош шаары.